Абылас Сулайманов атында орто мектеби 8 класс информатика сабагы. Мугалим Буйлашева Айдай Дүйшөнбековна. Саламатсыздарбы урматтуу эне аталар жана окуучулар. Бүгүн сиздер менен бүгүнкү күндө эң актуалдуу, кеңири тараган тема десек жаңылышпайбыз. Вирус жана антивирустук программалар боюнча сөз кылмакчыбыз. Сабагыбыздын темасы компьютердик вирустар жана антивирустук программалар. Сабагыбыздын максаты вирус түшүнүгүнө ээ болушат. Вирус жана антивирустук программалар менен таанышышат. Антивирустук программаларды колдонууну үйрөнүшөт. Балдар, сабактын баштаардын алдында биз дептер ручканы алып, дептерибиздин ичине бул экранда көрүнгөн таблицаны чийип жазмакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбызда 3 таблицанын ичин толтуруп чыгасыңар. Биринчи таблицанын ичи билем, экинчи билгим келет, билдим. Экранда көрүнүп турган таблица билемдин ичине вирус деген эмне? Вирус боюнча кандай маалыматыңар бар? Мына муну жазып бересиңер. Билгим келет. Дагы вирус жөнүндө эмнелерди билгиңер келет? Же антивирустук программа боюнча кандай маалымат алгыңар келет? Буларды жазып бересиңер да ал эми 3 таблицаны актай толтурбастан коюп койсуңар. Сабактын аягында толтурабыз муну. Вирус деген эмне деген суроого жооп берсек, вирус компьютерде башка программалык жабдыкка же файлга кирип, аларды зыянга учуратуу үчүн иштелип чыккан, колдонуучуга белгисиз болгон компьютердик программа. Вирус программасы контакт болгон программалык жабдыкка же файлга кирет. Ал көбүнчө компьютердик системаны зыянга учуратат, берилиштерди жоготот, бузат жана өзүн андан ары таркатат. Вирустун таралуу каналдары. Вирус кайдан тарайт? Вирус дискет, модем же байланыш тармагы боюнча башка компьютерден кирет. Эгер вирус кирген файл башка компьютердик системага жиберилсе же бул системага кайрылса, анда ал башка системага таралат. Кийинки жылдардан улам миңдеген жаңы вирустар пайда болуп, айрымдары кеңири колдонуучу программаларга кирип, бүткүл дүйнөгө таралат жана бир нече ай бою компьютерде жайгашып, анан капысынан таасир эте баштайт. Вирус компьютер тармактарынын интернеттен пайда болушу вирустун таралышын өзгөчө жеңилдетти. Компьютерге вирус жуккандын белгилери. Кандай белгилер берерин көңүл буралы. Программаларга туура эмес иштей баштайт, компьютер жай иштеп баштайт, аракет системанын жүктөлбөй калуусу байкалат, файлдар жана папкалар жок болуп кетүүсүнө көңүл бурулат, файлдардын көлөмүнүн өзгөрүүсүнө, файлдардын саны өз алдынча көбөйүүсүнө көңүл бурулат, оперативдүү эстин толушуна байкоо жүргүзгүлө, экранга күтүлбөгөн билдирүүлөр жана сүрөттөлүштөрдүн чыгышы белги берет, күтүлбөгөн үндөрдүн чыгышына көңүл бургула, компьютер катып калат же жай иштей баштайт. Статистикага ылайык ар бир 3-чү компьютер жылына жок дегенде бир жолу вируска кабылат. Антивирус деген эмне? Вирустан кантип сактаныш керек? Вирустан антивирустук программаларды жүктөп алып сактансак болот. Алар кандай жолдор менен? Антивирустук программаны орнотуу керек. Компьютерди системалык түрдө текшерип туруу керек. Антивирус базасын жаңыртып туруу керек. Келген маалыматтарды текшерип, анан ачуу керек. Word жана Excel документтеги Microsoft жүктөлүүсүнө чек коюу керек. Маалыматтарды маал-маалы менен архивдеп туруу керек. Электрондук почтадан кыскартылып келген файлдарды ачпоо керек. Зарыл болсо антивирустук программа менен текшерип ачып туруу керек. Браузердеги жогорулатылган коопсуздук кызматтарын колдонуу керек. Мына ушул эрежелерди колдонсок, биз компьютерди вирустан сактап алабыз. Антивирус деген эмне? Антивирустук программалар. Антивирус бул
жеке компьютерге зыян алып келүүчү ар кандай вирустук программаларга каршы иштелип чыккан программа. Антивирустук программанын негизги максаты вирустук программаларды аныктоо, аларды жапа чеккен файлдарды калыбына келтирүү, тактап айтканда файлдарды алардын айыктыруу жана зыяндуу вирустардан алдын алуу болуп эсептелинет. Антивирус зыян программалардан, вирустардан компьютерди коргойт. Антивирус троян жана шпион программаларын билет жана аларды жок кылат. Антивирустук программалардын көптөгөн түрлөрү бар. Эми ошолордон кыскача маалымат берип кетсем. Антивирустук программалардын бири редактор программалары. Файлдарга белгилүү вирустардын жуккандыгын таба алат. Бул программалар компьютерде вирус бар жерде жок экендигин гана текшере алышат. Тазалоо функциясы жок буларда. Редактор программалар вирусту таап эле тим болбостон өчүрө да алат. Бул вирус жуккан файлдарды тазалайт. Башкача айтканда, файлдарды баштапкы калыбына келтире алат. Ревизор программасы төмөндөгүчө иштейт. Ал биринчи жолу ишке киришкенде компьютердеги файлдардын папкаларын жайгашысын жаттап калат, кийин ошол боюнча салыштырып текшерип чыгат. ЧПК программасы маалыматтарды киргизүүдө файлдарды текшерип киргизет. Эгер вирус таап алса, дароо колдонуучуга билдирүү жиберет. Бүгүн биз сиздер менен вирус деген эмне, антивирустук программалар кандай программалар, алар эмне кызмат кылат, булар боюнча кыскача болсо да маалымат бересин деп ойлойм. Эми сабагыбызды бышыктап алсак, сүрөттөргө көңүл бургулаңыздар. Бул сүрөттөр биздин бүгүнкү сабагыбызга тиешелүү. Мен биринчи катардагы сүрөттү карасак, 4 лента турат. Бул ленталардын ичинен бүгүнкү сабагыбызга кайсы лента тиешелүү? Мына буну таап, дептериңерге жазып жибересиңер. Экинчиси деле ушундай иштелет. Суроолорун окуйсуңар дагы, жоопторун аткара баштайсыңар. Үчүнчү сүрөтүбүз деле ушундай болуп иштелет. Төртүнчү, бешинчи. 5 катардагы сүрөттөн силер туура жоопторун таап, дептериңерге жазып жибересиңер. Азыр баалоо экранына келсек, эми өзүн өзү баалоо баракчасына билдим деген таблицаны бүгүнкү сабактан эмнени үйрөнсөңөр, ошону жазып толтуруп мага жөнөтөсүңөр. Сабагыбыздын башындагы таблицанын акыркы таблицасы толбой калган. Мына ушуну азыр толтуруп баштайсыңар, балдар. Сабагыбыздын аягында сиздерге мен үй тапшырма белгилеп алсам. Үйгө тапшырма, дептериңерди ачып жазгыла. Вирустун жугуу жолдору биринчи суроом. Экинчи суроом, антивирустук программалардын түрлөрү, кандай түрлөрүн билдиңер? Үчүнчү суроо, антивирус программаларын кайсы окумуштуулар ойлоп тапкан? Муну интернет булактарынан издеп таап, жообун жазып мага жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта болгула окуучулар.